Ассаламу алейкум достар, кандайсыздар? Бүгүн суббота болду, 13 апрель. Жумушту баштаганыма жаан эле баштагам. Смена тартсам тартпай эле койсом, эмне кылсам аркы берки деп 2-3 заказ кылып койдум, ойлонуп атып. Анан азыр тартайын деп чечтим. Чото настроение жакшы, настрой жакшы бүгүнкүгө. Бир заказды алып келдим, азыр Патрикке. Клиенттер пробка болуп калыптыр. Бул жер Патрик, как всегда эле түшүп калышты жолдон эле. 1999 рубль. Достар, эгер ишеничтүү таксопарк издеп жаткан болсоңуздар, мен сиздерге баягы эле биздин өзүбүздүн мекендештер иштеткен формула таксопаркын сунуштап кетем. Таксопарктын комиссиясы болгону 1,5%, таксометрдин өзүнөн моментальный вывод жана ошондой эле таксометрдин өзүнөн заправка, техподдержка силерге күнү-түнү жардам берет. Москванын жана ошондой эле Россиянын болгон региондоруна кошулуп иштесеңиздер болот. Алдыңыздарда көрүп турган номерлерге чалып, жазып, кошулуп иштеңиздер достор. Патрикте достор элдер толтура. Эс алып жүрүшөт буханный күнү-түнү бул жакта. Билесиңер өзүңөр. Ошентип элдер толтура, бүт молодеждун баардык келе турчу, эс ала турчу жерлери ушул жактар. Ресторан, клуб. Кудайым буйрса бул күнгө да биз жетип каларбыз. Эч нерсени ойлонбой, жумушту ойлонбой, буханный күнү эл сыяктуу ушинтип үй бүлөбүздү жетелеп алып, эс алып калганга Кудайым буйрса бизди да жеткирет Кудайым. Силер болуп калгачы. Базар жок күтүп атышыптыр. Ладно, достор, андай. YouTube'дан көрүшкөнгө чейин кийинки эфирлерде. Здравствуйте. Так, достор, Видная келдим. Город Видная, улица Завидная деген жака. Олимпийская улица 6, корпус 1. 3411 рубль, 43 минутада. Завершаем. Так, достор, Люберца келип калдым. 54 минута, 4630 рубль. Жанагы немеге барып атым эле, Виднаяга барып, ошондон ылдый шаарды көздөй түшүп келатсам берди. Подача 11 километрден платный подача менен, платный подачасы канча рубль бериптир? Көрөлүчү. 870 рубль бериптир платный подачасы. Повышенный спрос коэффициент 219 рубль. Бустерге 125 рубль бериптир. Ошону менен бул заказдан комиссия 1143 рубль алыптыр. Мага калганы 3486 рубль. Эми Люберцадан центрга бармай. Люберцага келгеним аябай көп болду. Даже билбейм акыркы жолу качан келгем. Анан еще Виднаяга да бар элем аябай көп болгон болчу. Ал жака да бардым. Бүгүн чото бара элек жактарыма барып атам. Кайра барбай эле коеюн, бербей эле койсо экен кайра дагы. Ошол достор, дальше иштейбиз. Центрди көздөй азыр 26 километрде отат, 37 минута. Так, достор, шоссе энтузиастов, где-то район Новогриева жактан, прям шоссе энтузиастовдун боюнан алып келдим. Формула кино деген жер экен. Бул немеде? Кай жерде десеңер, могу Можайское шоссе. Можайское шоссе менен могу ары жак болсо, кайсы болуп калчу эле? Заречье. Ошонун ортосунда, короче. Новоивановская бар го, ошонун жанында да. 30 минутада келдим, 31 минут болуп кетти. 3152 рубль. 34 километр, 31 минута деген болчу. Мен көбүрөөк эле көрсөтөт го дегем, чото арзан көрсөтүп койду. Жаңа бир заказ берди. Алган жокмун. Платный подача менен 2 заказ подряд алдым. Ону анан буга чейинкини дагы жаңа Люберцага барбадымбы? Ошону да платный подача менен алысыраак жерден алып койсоң кайра бере берет да. Жаңа эле Барбихадан берди 21 километр платный подача менен. Бирок арзан берди платный подачасы, 1060 рубль предлагает этти, алган жокмун. Лучше азыр центр жака түшөйүн, по дороге питание чоюйын. Анан дальше иштейбиз достор. Ушундай жаңылык менде жумуш болуп атат, Кудайга шүгүр.
Дальше иштейбиз. Так, достор, кийинки заказ менен келдим. 8 минутада 2254 рубль. 2,5 километр. Сразу эле ушул жерден следующий заказ подцепочке түшкөн. Ошого барам азыр. Эми ошол күтүп турса экен. А то бул жерде блин, Новый Арбат вообще проблемный болду. Мен только ушул жерден штраф алчу болдум 1,5 миңдикте. Башка штраф албайм. Только ушу 1,5 миңдик келет мага постоянно. Так, жеттим жок дейлер ушу айткандай эле. Жемоларбы. Күтүп тургулачы. Новый Арбат, как всегда. Жок клиент. На месте басып коеюн. Бара турчу жери Савинский переулок. Азыр мен ушул жактан келдим почти шточу. Жок, бул башка экен. Жок. Почти ошол жактан келдим мен азыр. 2,5 километр мен келгем, азыр муну айланып тегеренип 5,5 километр болуп кетет экен. Так, достор, келдим. 12 минута 2204 рубль. Ушулардан эми штраф албасам болду. Ушул Новый Арбаттын заказдары мага уже надоел болду. Мынакей, могул жакта могу 2 штраф 1,5 миңден турбайбы? Ушул бүт Новый Арбаттыкы да. Мынакей, жана мен турган жер. Бул бирөө плюс еще мына то же самое ошол жерден 2 штраф 1,5 миңден. Бүт Новый Арбаттыкы. Иштейбиз дальше. 12 саат 12ден 50 минут өттү. Касса 3349 рубль. 12ге чейин 19200 болгон. 19200дөн кечөкүдөн 4,5 миң бар болчу. 15 миңде коелчу, 15 миң. 12ге чейин 15 миң иштедим. 12ден азыр пока что 3349 рубль. Так, достор, очередной заказ деп койчу эле. 2319 рубль наличка 20 минутада. Дальше кеттик, дальше иштейбиз. Коэффициент күйүп атат, коэффициентпен берип атат бүт эле заказдар. Жумуш башталат деген ушулда. Башталат, жакында башталат дедим беле. Көбүнчө шылдыңдаган мени. Ушинтип эле аренда төлөп жүрө бересиң деп. Иштейбиз дальше, жигиттер. Так, Пятницкая улица, дом 10, строение 1, 17 минутада 2079 рубль. Бул заказды жана Семеновскийге барбадым беле мунун алдында. Ошол эле Семеновскийден алып келдим. Семеновская 21, строение 21 деген адрестен. Центрга келип калдым уже. Так, центрдан эми дальше заказ издейбиз. Так, 12 минутта 1800 рубль. Так, достор, 19 минута 2630 рубль. Плюс еще 2000 рубль чай. Так, достор, текстильщикке келип калдык. 8-я улица текстильщиков 2, корпус 1. 3061 рубль. Саат 7ден 19 минута өттү. Ойлонуп атам, эмне кылсам дальше иштесем, иштебей эле койсом, бүттү ушу менен деп. Бүтүрсөм деле болот. Уже кудайга шүгүр нормальный иштедим. Так, азыр пока что касса ровно 30 болуптур. Ровно 30 болуптур. 12ге чейин 14700 болгон. Азыр уже 15458 болуптур. 12ден кийин азыркыга чейин. Ошо менен 30дан 30100, 30200 болуптур. Так, достор, 2 минута. Мен токто булар түшүргүчөктө 3 минут болуп кетти, а так 2 минутада жеттим. Жөө эле басып кетсе болмок. Ушунча болду. 1800 рубль. 2 минута болобу, 15 минута болобу, 20 минута болобу, 1800 рубль болот. Достор, жумуш бүттү. Саат 10 болуп атат. Үйгө келип калдым уже. Заказ берген жок, чото тынчып калды заказдар. Түштөн кийин башталат бүгүн воскресенье. Ошол канча заказ кылдым санаган жокмун. Бирок канча иштептирмен? 12ге чейин 14700 иштептирмен, 12ден кийин 16800 иштептирмен. Ошондо 31500 болуп атабы. Плюс 2000 рубль чай, 33500. Расходторум неме болду? 8000 аренда, 2000 заправка,
1000 рубль мойка, 1000 рубль кофе, 800 рубльга кофе ичиптир мен. Ошол тамактанганда эле барган жокмун. Дагы эмнелер болду? Заказдарды неме кылайын дедим. Жанагындай клиенттер отуруп түшүп аткандарын ошолорду киргизбей эле коеюн дедим. Силердин эле убактыңарды алып, өзүмдүн да убактым кетет, анын баарын регистратордон телефонго көчүрүш керек, монтаждаш керек. Ошол нерсени баягы кызыктуу бир случайлар болуп калат го клиенттер мененчи. Ошондой нерселерди эле киргизейин деп чечтим. Только заказ көбүнчө жазып атат, мага заказдар эле интересный дегендечи. Өзүм да көп сүйлөбөйүн дедим. Жазгандар болду 1-2. Жаман эсилип көп сүйлөткенсиң деп. Мындан көп сүйлөбөйм, көп нерсе киргизбейм. Только заказдарды канча иштедим, кандай заказдар болду. Ошолорду эле киргизем достор. Ошол өзүңөрдүн оюңарды обязательно жаза кеткиле. Кандай кылайын, кай жактарын оңдойюн, дагы эмнелерди киргизейин. Лайк баскыла обязательно. Жана ошондой эле катталып болсоңуздар обязательно катталып кеткиле достор. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин сак саламатта, аман эсен туруңуздар.